4 октябрда Ош шаарында жаңы салынган көп кабаттуу үйдүн лифти аварияга учурап, бир адам каза тапкан. Шаардык милиция окуяны иликтеп жатат. Алардын маалыматы боюнча лифт ичиндеги адам менен төмөн көздөй түшүп кеткен. Маркум үйдү курган компания менен келишимдик негизде иштеп жаткан. Буга чейин аталган даректин жашоочулары маселесин айтып, медиага бир нече жолу кайрылышкан. Алар куруучу компания турак жайды толугу менен бүтүрбөй, сапатсыз кылып тапшырып койгонун, ал эми лифт боюнча буга чейин бир нече жолу арызданышканын, бирок эч кандай жыйынтык болбогонун билдиришкен. Үйдү курган жана лифт койгон компаниялар тууралуу эмне белгилүү? Курманжан Датка көчөсүндө жайгашкан 12 кабаттан турган үй Gold City ЖЧКсына таандык, бирок аны Delta Lot компаниясы курган. 2017 жылы башталган курулуш 2020 жылы ээлерине тапшырылмак. Курулуш кечеңдеп, 2021 жылы гана батирлерин кемчиликтер менен алышкан. Турак-жай айрым талаптарга жооп бербегенине карабай, мыйзамсыз пайдаланууга берилген. Мындан улам Ош шаардык прокуратурасы Delta Lot'ко эмес Gold City компаниясына кылмыш ишин ачкан. Юстиция министрлигинде Gold City жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси жана негиздөөчүсү катары Токтосунова Уулкан Токтогуловна көрсөтүлгөн. Мекеме 2020 жылы кайра каттоодон өткөн. Бүгүнкү күндө турак жана турак эмес имараттарды куруу менен алектенет. Тизме Check.it.gov Check.it.kg сайтынын маалыматына алайык, жетекчиси Уулкан Токтосунова Бишкек шаарынын Жал 29 дарегинде жайгашкан 1036 шайлоо округунда катталган. Салык кызматынын маалыматына алайык, Уулкан Токтосунова 1980 жылдын 29 мартында туулган. Одноклассники социалдык тармагында Уулкан Токтосунова аттуу колдонуучу дал ушул датада туулганын көрсөткөн. Биз Gold City'нин мурдагы жетекчиси Кутман Шамырзаев менен байланышып, көп кабаттуу үйдү эмне башка компания курганын, лифт боюнча көйгөй эмнеден улам жаралып жатканын тактамак болдук. Бирок ал 2019 жылы компаниядан кеткенин айтып, суроолорго жооп берген жок. Ал эми көп кабаттуу үйдүн лифтин Азия лифт жоопкерчилиги чектелген коому курган. Teskep Check.it.com сайтынын базасындагы маалыматка таянсак, компания Бишкек шаарында жайгашкан. 2020 жылдан бери атайын багыттагы жабдууларды оңдоо жана техникалык тейлөө менен алектенет. Директору жана негиздөөчүсү Якубов Алиджан Ахматович. Бирок Азия лифт 2022 жылдын сентябрында Юстиция министрлигинен кайра каттоодон өтүп, ээси да алмашкан. Азыр фирмага Мустафа Башкурт ээлик кылат. 2012-2015 жылдары ЖМКлар чагылдырган маалыматтарда Мустафа Башкурт аттуу адам Стамбулдагы түрк дүйнөсүнүн муниципалитеттер биримдигинин башкы катчысы болуп иштеген айтылат. 2022 жылы ал түрк инвестору катары атала баштаган. Ошол эле жылы жарык көргөн дагы бир жаңылыкта Мустафа Башкурт Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунуспаев менен жолугуп, жер алдындагы таштанды салуучу контейнерлерди жайгаштыруу системасын киргизүүнү сунуштаганы кабарланат. Маалыматты ошол эле жылы мэриянын тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы да бөлүшкөн. Башкурт Мустафа Азия лифттен сырткары дагы 3 компаниянын ээси. Баары тең Бишкекте ишмердүүлүк жүргүзөт. Алардын бири International Consulting агенттиги жоопкерчилиги чектелген коому. Компания коммерциялык жана башкаруу боюнча кеңеш беришет. Быйыл июнда Юстиция министрлигинен каттоодон өткөн. Мындан тышкары Пролифт Азия ЖЧКсынын жетекчиси жана негиздөөчүлөрүнүн бири фирма адистештирилбеген дүң баада иш алып барышат. Үчүнчү компаниясы атайын багыттагы жабдууларды оңдогон жана техникалык тейлөө көрсөткөн Autur Азия ЖЧКсы. Негизи эле жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн техникалык коопсуздугу канчалык сакталган эле? Тиешелүү мекемелер, жергиликтүү бийлик лифттеги кырсыктан деле реакция кыла элек.